Саламатсыздар, урматтуу жолдоштор. Бүгүн биз силер менен кайрадан Кыргыз элинин Манас баатырлык эпосу жөнүндөгү көрсөтүүлөрүбүздү улантабыз. Силерге мурда айткандай, мен Сагынбай Орозбаковдун варианты негизинде 5 томдуу кара сөз түрүндөгү Манас романын жазганмын. Мына бул роман силердин көз алдыңарда турат. Бул китептердин баарын мен Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын текшерүүсүнөн өткөрүп, учурда бул китептер орто мектептердин программасына Манас эпосун окууда кошумча окуу куралы катары сунушталган. Мектеп окуучуларына эпостун өрөөнү жеңил болуш үчүн ошондой эле 8-11 класстын окуучулары үчүн мындай болуп жумуш дептерлерди түздүм. Азыркы учурда мен Манас эпосунун чилтигинин 2 бөлүгү болгон Сөмөтейдин үстүнөн иштеп жатамын. Азыр мен Сөмөтей боюнча 1 томду жазып бүтүп, 2 томду жазып жатамын. Романды мен кийин көбүрөөк жайылтуу үчүн өзүм орус тилине которуп, китептин 2 вариантын тең атайын интернет сайт ачып, ошого сатыкка койдум. epos-manas.com деген сайттан ким кааласа китепти сатып алса болот. Мындан тышкары мен эпосту жана романды кеңири жайылтуу үчүн күн сайын ушундай видео тасмалар менен эфирге чыгып жатамын. Бул видео тасмалардын орус тилинде жана кыргыз тилинде чыгып жатат. Орус тилиндеги видео тасмалар дүйнө жүзүнүн 112 тилиндеги субтитрлер менен куштолууда. Бул деген эми Манас эпосу менен биздин дүйнөнүн, жер жүзүнүн ар бир жашоочусу өзүнүн эне тилинде, өзү жакшы билген тилде тааныша алат дегенди түшүндүрөт. Ошондуктан мен силерден суранат элем, биздин бул видео тасмалар жөнүндө жакынкы жана алыскы чет мамлекеттерде жашап жаткан өзүңөрдүн тууган уруктарыңарга, тааныш билиштериңерге, дос жарларыңарга маалымдап койсоңор, Манас эпосун жайылтууга өз үлүшүңөрдү кошкон болот. Мына мен Манас эпос жана роман боюнча кыскача айтайын дегеним ушул. Эми болсо, силердин уруксатыңар менен мен романымды окууну улантсам. 1-2 саат өткөндөн кийин этектерин элбиретип, шеңдерин желбиретип, ары бери тартышып, аккан суунун боюна кыздар Санирабиганы ороп келип калышты. Айлананы күлкү, ызы-чуу, шаңга бөлөгөн кыздар токойдогу жемиштерди терип алышып, аябай сонун экен деп жей башташты. Эч кимге көрүнбөгөн жакып, куурайга жатып, чоң камышка баанылап, кыздар көзүн чыкчыйтып карап турганда, Аруке менен Санирабига жакын келип, кукук деген жемишке кол узатып, аны сууруп алганга аракет кылышты. Бирок алардын кулага жетпеди. Калган кыздар ырдаган, чайпалган боюнча ары кетип калышты. Аруке менен Канеке кукукту үзүп алганга аракет кылып, туруп калышты. Жашынып жаткан Жакып кызды ушундай аябай даана көрдү. Абышка караса, 16,5 жаштагы Санирабига
жыла сүйлөп, шыңқ етіп, олоңдай қара чашту, келішкен қара қашту, отодай белі иілген, шидей қашы чиілген, қызыл жүзін ұрғанған, күпше белі бұралған, сап сұлу қыз екен. Bir tovara olup, hukuklu bir düşürgönden keyin Sani Rabiga аны ару кеменен бөлүп жеп алды. Алар ары бери басканда Жакып 41 кыз канчалык сулуу болсо да Sani Rabigага жетпей турганын түшүнүп, аны сынай баштады. Менимче бул кызды айтсам, балам аны алат деп ойлонду Жакып. Бирок менде анда арылбага шор көбөйөт. Себеби onun желке жагы тар болгондуктан ал жетиги жашы толгончо бала туубайт. Бул кыз тууса бирди туубайт. Өзүнүн ачылышынан көңүлү булган алышка башын чайкап Sani Rabigаны сыноону улантты. Sani Rabiga аябай сыйлуу киши болуп тургандай. Бирок алганынан айрылып калса, үйлүү киши болуп тургандыгын узун кирпиги, тунук көзү айгинелеп турат. Анын болжолу жок боорукердигин, аябай акылдуу экендигин өңү түсүнөн байкаса болот. Болочок келинин мындай жакшы сапаттарына Жакып ичинен аябай кубанды. Ылайым баары мен айткандай болсун. Эки келин тең чогул, кош болгондуктан баламдын алардан көңүлү калбадыбы деп ооруш күнүгөн алышка алдындагы кызга телмире карады. Sani Rabiga бирөө бирдесем жетишпей жатат десе, жегин кесип бере тургандай аябай биришен кыз. Анын өзү аябай бекемдигин короз мойнунан, колоң чачынан, босого маңдайынан билсе болот. Ал адамдарга сөзүнө жараша жооп бере турган, болоор кепти бир айткан, акылдуу, чечен, жакшы азамат папистеп бакса, Sani Rabiga анын кадырына жетет деп ойлоп жаткан Жакыптын бетине капысынан кара чың конуп алды. Абышка аны акырын оң колу менен айдады. Чымын учуп кетип, бирок аздан кийин кайрадан Жакыптын маңдайына конду. Шайтан алгырдыкы деп сөгүндү ичинен Абышка. Мага сен эле жетпей жаткан элем. Өзүнүн жашынып жатканын кыздарга билдирбөө үчүн Жакып чымынды акырын айдаганга аргасыз болду. Буга карабастан чымын бетине кайра куна бергенде Абышка чыдай албай аны алаканы менен шак коюп өлтүрүп салганда камыштар катуу кычырап кетишти. Анын бактысына жараша ушул мезгилде тоодон сызган жел согуп, камыштар гана эмес, тукойдоо дарактар да шуулдап, ары бери тербеле башташты. Sani Rabiga бул жерде экендигин билип калбады бекен деп чочулаган Жакып камыштардын арасынан акырын карап, кыздардын эч нерсени сезбей кококту жеп жатышканын көрдү. Көңүл ордуна түшкөн Абышка кызды сыноону улантты. Дүйнөсү көп болсо да Sani Rabiganын мүнөзү жупуну экен. Канчалык байып, мартабасы ашса да, бул кыз күйөөсүнө жана башкаларга элпек болуп, тегиз жакшы мамиле кылат. Аттегай пушайман болду бай Жакып. Бардык жагынан телегейи тегиз болсо да, бирикем дүйнө дегенде бул кыз төрөт жагынан кем болот экен. Бул мезгилде кыздар оюнун бүтүрүшүп, ордого кайтып кетишти. Алар кеткенден кийин Жакып ордунан туруп, үстүндөгү кийимдерин кагынып, тазалады. Жасанып түздөнүп алып, атемердин ортосуна барып, орто жерден аңкайып, олуттуу бижей чалкайып отурду. Чоочун кишини көрүп, ордону кайтарган эки желдет менен кызыл чепкенче
Kara ötükçün Akılbayızbek Jakıpbayga çırkap gelişti. Aksakal kaydan gelip biliyorsunuz. Sılık kaydılamışka abi. Yaşap kalgan, aksakaldı size çalga, kartut yegenge mağa tora gelmeydi. Ne sebepten bu жерде тұрасыз? Меніңше, падыша ордасына қоқысынан адашып кетіп қалған ұқсайсыз. Айдап тұрған малыңыз, артып жүрген пұлыңыз болмаса, бұл жерде емне отырасыз? Бұл жер календархана емес, қонақ болсаңыз, сол жерден орын алыңыз. Бұл жерде отырбастан тез кеттіңіз. Өкім Қарағанбектің сөздері Бай Жақыпқа аябай қатты тиді. Тақсыр, деді Абышқа. Бұл жерге бекершіліктен жөн керейіп қаңғырап келген жоқпын. Емне себептен келгеніңізге қарамастан ортада отырбаңыз, қауалып шықты да Ақылбайыз. Сізде жолаушылар календарханаға барусыз ары. Календерге, қош календерге қошыл деп айта тұрғандай, қанзаданың сөз емес, жуманды жақ. Ошондуктан сөзүңөрдү аңдап туруп, андан кийин сүйлөгүлөр. Аксакал, аша жаппаңыз, бөөдө болгон учурда башыңыздан айрылып калбаңыз. Мени опужалабагын, камырага жооп берди Абышка. Эгерде азыр мени сойсуңор, кийин өзүңөр пушайман болуп калбагыла. Баарыңарды ойлоп кылганга уркетим жетет. Абышка эмне? Жиндиби? Таң кала карап Жақыпқа Ақылбайыз. Ол болса эмнеге кандын ортосуна келип, эч кимден коркпостон адамдын оюна келбеген сөздөрдү айтып жатат. Балким Абышка жинди эмес, кан болуп жүрбөсүн. Эмнеси болсо да аны менен сылык сүйлөшөйүн. Аксакал жумшак кайрылды бек Жақыпка. Сизди опуралаган жокмун. Бар болгону бул жерде каныбыз каны отурууга уктуу экендигин түшүндүрүүгө аракет кылып жатамын. Кан отурган жерге башка кан отурса эмне болот? Бул орайга каражак. Анын үстүнө мен жуучу болуп келдим. Кимге? Мен жакында гана Татнакай 41 кызга жолугуп, алардын ичинде боростой кийим кийинген, ботодой бели ийилген Татнакай кызды көрдүм. Аны кандын жебектин кыз экенин биле албадым. Ошол кызга жуучу болуп келдим. Силер болсо аны билбестен сен деп көңүлүмдү сындырып жатасыңар. Атемилер кандай кан? Айылына конуп келбесе, ал кандай жан болду? Тез ага барып айттылар. Эмне деп айтайлы? Кызыңа жуучу келди, кызыңа кайната келди дегиле. Жуучулар өлтүрүп бараты болсо, ал аябай ачуулуу кан экен. Бирок эскертип коеюн. Мага кол тийгизсеңер, билиңерди жаныңар аман калбайт. Бул сөздөргө Акылбайдын аябай ачуусу келди. Эмне деп жатасыз, Аксакал, Езибек? Аркалыкка кыз бере турган кайсы акмак бар? Сиз жаныңыздан тойгон окшойсуз. Мен айттым го, мен жуучу болуп келдим. Дагы бир жолу кайталаймын. Аксакал, сиз аша жаппаңыз. Эгерде Атемир кан ушул сөздөрүмдү укса, кашык каныңызды калтырбастан угуздап таштайт. Баса эч бирде көрбөгөн кыздардын жүзүн кайра көрүп алдыңыз. Аны менен кандай ишиң бар? Кечирлене бакырды Жақып. Айтканымды орундатып, Атемирге мен жөнүндө кабар бер. Өзүңүздү басыңыз, Аксакал, жутуп жиберсе карады Акылбайыз. Сиз каттуу кыйкырып сүйлөсөң, булар коркуп кетип кыз берет деп ойлоп жатат окшойсуз. Андай аша жаппаңыз. Сөйлөгөнүңүзгө караганда түрк окшойсуз. Туура. Уругуңуз ким болот? Ордодо сыйыңыздан кетип калыңыз. Болбосо өзүңүздүн балыңыз өзүңүзгө болуп, аманат жаныңыз менен коштошосуңуз. Мына урматтуу жолдоштор, биздин убактыбыз соңуна жетти. Мен силер менен коштошомун. Кайрадан жолугушканча саламатта калгыла.